Белгилүү актер Марат Жанталиевдин сөөгү жерге берилди. Маркумда кыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкектеги учкун конушундагы актердун өз үйүндө өттү. Ага бийлик жана маданият өкүлдөрү катышкан. Актер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиевдин сөөгү аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Маркумда кыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкектеги учкун конушундагы актердун өз үйүндө өттү. Ага бийлик жана маданият өкүлдөрү катышкан. Кыргызстандагы белгилүү актер Бопуш деген ат менен белгилүү болгон талант Марат Жанталиев кечээ 9-июнда ооруканадан үзүлгөн. Ал 59 жашта болчу. Артында бир уул, 2 кызы калды. Марат Жанталиев Нарын облусуна караштуу Кара Кожур өрөөнүнүн Лахол айылында туулган. Ал Москва шаарындагы кинематографиялык институтту бүтүрүп, бир катар тасмаларда роль жараткан. Көп жылдардан бери Бакен Кадыкеев атындагы Жаштар театрында эмгектенип келген. Булак Спутник KG. Таласта ковид жуктурган медик эми жолдошу менен кошунасынан вирус аныкталды. Таласта коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 3-кө жетти. Кыргызстанда ковид аныкталган алгачкы күндөн тарта 18-марттан Таласта вирус катталган эмес. Таласта дагы 2 кишиден коронавирус аныкталды. Анын бири буга чейин вирус жуктурган медиктин жолдошу болсо, экинчиси кошунасы. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Эске салсак, 10-июнь күнү Таласта бир медиктин оору жуктуруп алганы айтылган. Кыргызстанда коронавирус аныкталган алгачкы күндөн тарта 18-марттан Таласта вирус катталган эмес. Таласта бир гана медиктен коронавирус аныкталган. Андан соң аны менен байланышта болгон адамдардын баары текшерилип, бүгүн медиктин жолдошу менен кошунасынан ковид табылды. Эми алар менен байланышта болгон адамдардын баарынан анализ алынып жатат. Медицина кызматкери да бир топ адам менен байланышта болгон. Бир эле адам жүздөгөн киши менен байланышып, анын баарын текшерүүгө туура келип жатат, деди Үсөнбаев. Буга чейин өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев артка кабылган медиктин күйөөсүндө оорунун симптомдору биринчи пайда болгонун, бирок анда вирус аныктала электигин айткан. Облус жетекчиси 300 киши карантинге алынып, медик аял иштеген оорукана дезинфекция иштерин жүргүзүү үчүн жабылганын билдирген. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 2129 болсо, анын ичинен 1630 айыгып чыкты. Тилекке каршы бул оорудан 26 адам көз жумду. Булак Спутник KG. Депутат Карашев: Бабановдун эжесине Куран окутушу боюнча ал жерде адам жоготуу кайгы болуп жатат. Бата кылып келдим. Бүгүн 11-июнда экс-депутат Өмүрбек Бабанов эжесине Бишкектеги Кайнар ресторанында Куран окутканы айтылды. Куран окутууга барган депутат Алы Карашев Бабановдун эжесине бата кылып келгенин айтты. Бул жерде адам жоготуу кайгы болуп жатат. Анын эжеси буга чейин өзгөчө абал учурунда каза болгон экен. Барып бата кылып келдим. Ресторанда анчалык деле эл көп болгон жок. Канча экенин так билбейм. Кесиптештерибиз болду, дейт Карашев. Буга чейин Республикалык штабтын жыйынында Кубатбек Боронов массалык үй-бүлөлүк же салттуу иш-чаралар учурунда COVID-19 инфекциясын жуктургандар көбөйгөнүн айткан. Ар кыл үй-бүлөлүк салттуу иш-чараларга катышкан соң жарандар өздөрү келип кайрылган учурлар көбөйдү. Өткөрүүгө тыюу салууларга, сунуштарга карабастан жарандар кош көңүл мамиле жасап, жана көп санда чогулууну улантышууда. Жыйынтыгында тойлордун тажыялардын жүрүшүндө илдетке кабылышууда, деген Боронов. Булак Супер KG. Казакстанда апасы мас абалында 8 айлык эгиз балдарын кокусунан өлтүрүп алган. Казакстандын Караганда облустук соту мас абалында кокусунан 8 айлык эгиз балдарын өлтүрүп алган 26 жаштагы Людмила Хакимовага карата өкүм чыгарды. Ага ылайык Хакимовага карата кокустуктан адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгон. Сот Хакимованы 2,5 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Соттолуучуга буга чейин кылмыш иши козголгон эмес жана күнөөсүн мойнуна алып кылган иши үчүн өкүнүп жатат. Ошондой эле дагы 2 баласы бар болгондугуна байланыштуу жеңил жаза берилди. Хакимованы 2 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратуу жазасы дайындалсын. Эркиндикти чектөөнүн бүткүл мөөнөтү укук коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүнө алынсын, деген Караганда облустук сотунун судьясы Эркеш Маукен. Окуя ушул жылдын февраль айында болгон. Анда 26 жаштагы эне арак ичип олтурганда эгиз балдары тынчын алып ыйлаган. Мындан улам энеси аларды тезирээк уктап калсын деп үстүнө калың жууркан жаап салган. Качан гана балдар тынчып калганда аларды төшөккө алып барып жаткырып, өзү да кошо уктап калган. Ойгонгондон кийин гана ал балдарын өлтүрүп алганын билген. Булак Супер KG.
Атаң сага акча салбайт. Жалал Абадта келин наристе кызын уруп, Орусиядагы күйөөсүнө видеосун жөнөткөн. Жалал Абад облусунда 29 жаштагы келин 1 жашка толуу эле кызын уруп, видеого тартып, Орусиядагы атасына жөнөткөн. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 9-июнь күнү Жалал Абад шаарынын 1991-жылы туулган тургуну Х.Н. ажырашып кеткен күйөөсү О.А. менен телефон аркылуу урушуп кетишкен. Ошол учурда келин 1 жашка чыга эле кызы ыйлап тынчын ала бергендиктен ачууланып, сенин атаң сага акча салбайт. Мен сен үчүн тилемчи болуп бүттүм деп тилдеп, чаап, муунтуп Орусиядагы жолдошуна социалдык тармак аркылуу видеого тартып жиберген. Бул факты Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү ирестерине кыйноо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда наристеге карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ал эми келинди башка дагы балдары бар болгондуктан ал камакка алынган эмес. Ал тергөөгө келип кете турганы айтылган. Ошондой эле анын башкарууга чарасы да карала элек. Булак Супер KG.